Мекендештер, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, биз өткөндө бир чыгарылыштардын биринде Москва жергесинде 1-сентябрдан баштап геолокация аркылуу чет элдик жарандар регистрациянын ордуна геолокация менен жүрүп калат экен деген ошо боюнча чыгарылыш чыгарганбыз. Бир сыйра тактоону Москва мэриясынан тактадык. Бүт баарын билдик, өтөр точкасына чейин. Ошону бүгүнкү күндө кандай маалымат бар, ошону айтып кетейин. 1-сентябрдан баштап Москва жана Москва областында эксперименттик түрдө, ыктыярдык түрдө жаңы мобилдик приложение. Бул биз мурдагы көргөн RU-ID эмес, биз уккан бул өзгөчө башкача Amina деген мобилдик приложение. Бүгүнкү күндө App Store'до жана Google Play'де ал приложение жок, ошон үчүн издебей эле койгула, көчүргөнгө эч жактан шарт жок. Муну августтун 15-20-ларында бүт баарын жарыя кылат, чыгарат, ошондон баштап көчүрөсү бар. Эми бул Аминанын бир кандай жакшы плюс жери бар. Мурдагыдай эле миграциялык каттоого хозяинга үйдүн ибаатырдын ээсине жалдырап, миграцияга туруп тааныштардан регистрация сатып алмай жок. Бул мобилдик приложение ошолорду жокко чыгаруу иретинде жаңы чыгарылып атат. Биринчи талап менен бул эксперименттик түрдө, ыктыярдык түрдө, то есть регистрация кое албаган жарандар болсо, ошол мобилдик приложениени включать этип эле, обработка персональных данных включать этип туруп, геолокациясын включать этет, ар 3 күндө ошону подтверждать этип турат. Ошол жерде жашап атам, ошол жердемин, ошол жерде жүрөм деп турат. Эгерде кокусунан башка шаарга кетип калып, командировкага кетип калып, гостиницага, отельге барып калса, же болбосо кандайдыр бир ооруп больницага түшүп калса, бул ал жарандарга эч кандай таасир этпейт. То есть мамлекеттик тарап биздин үнүбүздү угуп, бул жаатынан дагы туура көз караш менен карап атат. Эми азыр эксперименттик түрдө болгондуктан башында өйдө ылдый будуңчаң баягы кээ бирөө түшүнүп калат, кээ бирөө түшүнбөй калат. Ошон үчүн түшүнбөй калган жерден дагы көз жумуу процесси жүрөт. Радикалдуу катары эч кимге тийишпейт. Бул геолокациянын эң жакшы жери, регистрацияны полиция мурдага окшоп тозуп алып туруп, базадан текшерип, сен биякта жашайт экенсиң, сен биякта жашабайт экенсиң деп жүрбөйт. Коррупция элементи дагы Кудай буйрса ушунун аркасы менен жокко чыгат. Бул чоң плюстарын бири. Эми бул жерден дагы бизге көп суроо жаралып атат. Биз ошону мэрияга дагы бердик, жана ички иштер министрлигине дагы берип атабыз. Эгерде мигрант көчүрдү мобилдик телефонун, эгерде телефонун жоготуп алса, же интернет өчүп калса, телефонун бирөө уурдап кетсе, анда кандай укук бузуу болуп эсептелинеби деп суроо бердик. Азырынча бизге жооп бере элек. Бирок жакындаганда ошону дагы көрөбүз. Бул уже федералдык мыйзам 121 мыйзам 23 майдан баштап, 2020 баштан баштап күчүнө кирди. 1-сентябрдан баштап иштей баштайт. Биринчи рет Москва жана Московская областта иштейт. Андан кийин экинчи рет Санкт-Петербург жана Ленинградская областта киргизет. Анан кийин 3-чү этап менен жалпы Россия боюнча 2029 жылга чейин бүт Россиянын баарын киргизип туруп, ар бир чет элдик жаран ошо геолокация менен жүрүп калат. Кыргыз мекендештердики, бирок орустардыкына караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо. Адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2. Телефон номери болсо +7 495 021 75 75 +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылып бериңиздер, жакшы скидкаларды силерге кылып берет. Бул азырынча эмгек мигранттарына жана эмгектенүүчүлөргө тиешелүү, студенттерге азырынча тиешеси жок. Бара-бара иштеп чыккандан кийин, маалымат бизге толук болгондон кийин, августтун аягында дагы толук маалыматты беребиз, төкпөй чачпай айтып беребиз. Азырынча ошону маалымдар болуп туруңуздар. Ала урматтуу мекендештер, көп мекендештер өзүнүн правовой положениясын иреттеш үчүн чек арага кирип чыгат.
кээ бирөөндө мүмкүнчүлүк жок, көп балалууларга, муктаж болгондорго, акчасы жокторго, ооруп аткандарга биз иштешип жаткан жаамат бар, бекер чегара калып барып кайра алып келет. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45. Волгаравский проспекти 4-выходтан чыкканда Абубакыр жана Замир деген мырзалар диаспоранын атынан кайрыла бериңиздер. Мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо чегарага бекер алып барып келет. Маалыматтар болсо, жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Кудай буйрса, бул Амина приложениясы да жакшы жаңылыктар деп эсептейбиз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, аман болуңуздар.